Assalamu алейкум достор. Бүгүн сиздерге каттаманын 2 түрүн жасалышын көргөзүп берем. Аны үчүн бизге 1,5 килограммда un керек. Унду жакшылап электен өткөрүп алабыз. Жана жылуу суубузга 1 кашык тузду салып алам. Мен тузумдун татымы аз болгондуктан 1 кашык салдым. Сиздер адан азыраак салыңыздар. Жана 3 кашыкта суюк майды кошуп алам. Байкасаңыздар, мен бул жерде чай кашык менен соданы коштум. Анткени биздин үйдөгүлөр бети кытыраак болуп пышкан каттаманы жакшы көрөт, ошондуктан сода кошуп алдым. Сиздер кошпой деле жасасаңыздар болот. Тузубузду сууга эритип аралаштырып алабыз. Андан кийин унубузга салып, кашык менен аралаштырып алабыз. Эми колубуз менен камырды жууруп баштайбыз. Жумшак камыр кылабыз. Анткени жумшак камыр болгону жакшы, каттамага бат жайылат жана жука кылып жаябыз. Камырды биз салафанга салып 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Андан кийин камырыбызды 2 бөлүккө ортосунан бөлүп алабыз. Бөлүп алгандан кийин 2 бөлүктү илеп дагы салафанга салып коебуз. Дагы салафанга салып коюп турабыз. Ага чейин биз пиязды майга куруп алабыз. Эгер көбүрөөк начинкасы болуусун кааласаңар, анда көбүрөөк пияз жана сабизди куурсаңар болот. Мен бул жерде азыраак кошом. Мага орточо 2 пияз жана орточо өтө чоң эмес 2 сабиз керектелди. Аны мен жакшылап майга кууруп бышырып алам. Татымына жараша ичине туз кошобуз. Эми камырларыбызды жаюуну баштайбыз. Жакшылап ундап алабыз. Камырды 2 кабатта жаям. Анткени убакытыбызды үнөмдөйбүз. Жана биздин камырыбыз жумшак жуурулгандыктан бат жайылат. Каттамага негизи жумшак кылып камырды жууруса жакшы жайылат жана каттамабыз дагы жакшы чыгат. Аябай жука кылып жаябыз.
камырды жука кылып жайып даярдап алдым. Эми алдын ала эритилген майымды сүртүп баштайм. Мен чаю деген 230 граммдык майды колдондум. Бул 2 каттамабызга жетет. Көп-көптөн эле жакшылап сүртүп майлуу кылып алабыз. Анан мынтип оройбуз. Камырыбызды салафанга салып, морозилкага 15 минутага коюп коебуз. Эми экинчи начинкалуу каттамабызды баштайбыз. Майды жакшылап куюп сүрүп алабыз. Андан кийин кууруп даярдап алган начинкабызды ичине салабыз. Жакшылап тегиз камырдын жарымына чейин тегиздеп жайып алабыз. Ушундай кылып оройбуз. Эми камырдын жарым бөлүгүн жакшылап майлайбыз. Майыбыздан бир аз алып коебуз, анткени каттамабызды үстүнө сүргөнгө керектелет. Экинчи камырыбызды дагы морозилкага 15 минутага салып коебуз. Он 15 минут өткөн соң камырыбызды экинчи рет орточо калыңдыкта кылып жайып алабыз. Биринчи начинкасы бар каттамамды жайып баштадым. Эгер камырыңыздар жармашып жаткан болсо, аз гана un кошуп алсаңыздар болот. Эми каттамабыздын үстүнө калган майыбызды сүртүп алабыз. 200 градуста алдын ала ысытылган мешибизге салып бышырабыз. Эми экинчи кошулмасы жок каттамабызды кичине un себип жайып алабыз. Жайып алгандан кийин каттамабызды салафанга салып четке коюп турабыз. Биринчи начинкасы менен каттамабыз бышты. Азыр сиздерге кезип көрсөтөм. Ага чейин экинчи начинкасыз каттамабызды дагы үстүнө калган майыбызды сүртүп 200 градустагы духовкабызга салабыз.
экинчи каттамабыз да бышып чыкты. Эми буну дагы сиздерге кезип көргөзөм. Туура мен ойлогондой үздүңкү бети катыраак болуп бышып чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат. Бышырып көрүүңүздөрдү сунуштайм.